Могу жерде рахат бекитилет. Элестетиң. Бул жерге келгенде кандай жооп беребиз, урматтуу мусулман бир тууганым. Ушул жерге жатып көрүңчү бир кече. Бул кабыр эмес, кээде бир аз көзүңүздү жумуп, бир аз ойлонуп, иман берген, акыл берген Аллах Таалага жашоодо алхамдулилlah. Урматтуу мусулман бир тууган. Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада. Эч бир нафс эртең эмне кыларыбызды билбейбиз. Ва ма тадри нафсун би айи ардын тамут. Эч бир нафс кайсы жерде өлөрүн да билбейт. Кайсы топуракка коюларыбызды билбейбиз. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, дагы эскертелем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аксиру мин зикри хадимил лаззат. Жашоодун жыргалчылыгын, таттуулугун унуттуруучу өлүмдү көбүрөөк эсте келе дейт. Өлүм хак, баарыбыздын башыбызда бар. Бирок кээде айтабыз, мен алы жашмын го дейбиз. Мына кабырстан азыр Шейх Мухаммад устаз кирге тартып келген кезде кабырдын коросунда, кабырдын эшиктеринде бул каарылар үчүн, карыялар үчүн деген жазуу жок. Бул жерде сенден акылдуулар да өткөн, сенден да кыйындар да өткөн, сенден билимдүү да өткөн, сенден бай да өткөн. Эртеби кечби баарыбыз бул жерден өтөбүз. Жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарым. Allah'ım ушул жерде сенин өзүңдүн барлыгыңа бирлигиңе, пайгамбардын хак пайгам иман келтирип, иман менен өтүп кеткен момун мусулмандардын катарында атамдын, апамдын, чоң ата чоң элелеримдин, тайне тайталарымдын, жердештеримдин, бардыктарын мүрзөлөрүн нурдуу кылгын. Жаткан жерини бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын. Билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүн кечиргин я Раббал аламин. Ак кийим кирден таза болгон сыяктуу күнөөлөрдөн тазалагын. Аллахым алем мен угуп жаткан мекендештерим бир туугандарымды Аллах Тааланын аятына, пайгамбардын хадисине айтылган сөздөргө амал кылуучу бенделерден кылып, ушул кабырга даяр болуп жашоодо Аллах Таала баарыбызга насип этсин.